Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Амансыздарбы, эли журтум? Биз бүгүн Алхам Кейжи коомдук кайрымдуулук фонду ушул Кочкор Ата шаарындагы Мадина сиңдибизге келдик. Келгенибиздин себеби бул убакка чейин ушу жардам сурап биздин фонддон биз жардам берип жүргөнбүз. Бүгүн ушу кабар алып коелу деп келсек, Мадина сиңдибиз мына өзү да жанымда отурат. Ушундай бир сонун результаттар менен отурат. Буга чейин ушул больницаларда лечение кылды, больницаларда ушул даже отказ кылып койду, только Индияга барасың деп. Индия мамлекетине эми каражат жыйналбаганына байланыштуу бул өзү ушул Өзбекстан Өзбекстан мамлекетине караштуу Фергана шаарына барып ошол жерден аябай сонун результаттар менен келиптир. Көрүп өзүм да сүйүнүп кеттим. Прямо чуркап жүрөт, көз тийбесин. Ушу бир-эки ооз сөздү өзүң ушул сүйлөп берип койсоң, кандай результаттар? Ассаламу алейкум, рахматуллаху баракату. Кыргыз элим, баардыгыңарга рахмат. Ушул малга чейин мен канча ооруган болсом, силер себептүү лечениялар алып, айыгып, азыр Хиндистанга барууга менде неме калбады, Кудай кааласа, айыгып атам. Өзбекстан республикасында Фергана деген жеринде лечение алып, айыгып, жакшы жакка өзгөрүш болуп, мына документтеримди көрсөтүп, немелерди, результаттарымды көрүшүп, өзүмдү деле көрүп сүйүнүшүп, өзүм деле сүйүнүп, бул деген баардыгы силер себептүү. Акча болсо адам эч нерсе кыла албайт экенсиң, төшөккө кадалып жата берет экенсиң. Рахмат ушу элге жардам берип жүргөн, эксан кылгандардын Алла ыраазы болсун. Бизге окшогон кыйналгандарга жакшылык кыла бергиле. Кудайым силердин эмең ажырыңарды берсин. Рахмат силерге чоң, рахмат сизге деле эже. Алла ыраазы болсун баардыгыңардан, рахмат. Буга чейин ушул Мадинага биз өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды бергенбиз. Мындан кийин деле ушул топтолгон элдин топтолгон акчасы, бир аз топтолгон акчасын бере албай калдым убагында. Эми кеч болсо дагы тапшырып коеюн дедим, себеби бул Өзбекстанга кетип калды, Ферганага. Андан кийин келгенде өзүм колуна тапшырайын деп атайын ушу сактап койгонмун. Мына бүгүн алып келдим атайын 5000 сомду тапшырып коеюн. Ушунун ичинде акчалар бар жогу эсептелген. Эми не демекчибиз? Мына бүгүнкү күндө ушунчалык жашоого үмүттөнүп, ушундай жашагысы келген ушул Мадина сиңдибиз мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турасыздар. Су адамдардын катарына кошулуп мына чуркап жүрөт. Өзүм да чочуп кеттим эшиктин алдына келип, ушундай күлүп жайнап чыкса. Себеби укканмын, өзүм көзүм менен көрбөсөм да ушундай постельный режимде оозунан кан кетип ушундай жатат деп укканмын, аябай кыжалат болгонмун. Каяктан 40 000 топтоп $40 000 ушул Индия мамлекетине жиберет экенбиз деп бизде ушунчалык ой өтө көп болгон менде. Кудайыма шүгүр, ушундай шыпа бериптир Аллахым. Алыстан издебеди, ушундай барып тез эле айыгып келип калды. Өтө жылы, өтө сонун болуп атыптыр результат. Дагы да ушу бир аптанын ичинде дагы да лечениямды барып улантам дейт. Азыр дем алганы ушу бала чакамды көргөнү келдим дейт. Ушунчалык биз да кубанып атабыз. Биринчиден ушу эли журтума, кыргыз элиме жардам берип аткан, ушу ихсан кылып аткан эли журтка рахматыбызды айтабыз. Андан кийин ушул биздин колубузда ушу эмгектенип жаткан, сууктун күнүнө, ысыктын күнүнө карабастан иштеп жаткан волонтерлорубузга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол жигиттер, ошол кыз жигиттер бар экен, ушундай ооруларга туруп, ушундай кутучаларга акчаны топтоп, ушундай бир ооручуларга биз акчаларын жеткизип атабыз. Рахмат сиздерге, Аллахым ыраазы болсун.